Ассаламу алейкум туугандар. Азыркы учурда мен сиздерге тартып аткан тасмамдын мааниси жер чыкты. Жер 21 гектар жер чыкты. Бул айыл өкмөт, биздин айыл өкмөткө караштуу. Мен кором биякта. Мен жайтым ушул жердин наркы бетинде. Мына жерди 21 гектар жерди азыр фермер колдонуп келет. Мынакей. Бул азыр семишке тиккен. Көрсөңүздөр, кандай чоң семишкелер. Мынакей. Бул биякта бир 21 гектар жер сатууга чыкты. Могу жерден айыл бүтөт. Тетиги жерде столба бар. Мынакей. Азыр көрсөтөм, бул көрүнөбү? Эми телефонун ачарак көрсөтпөсө керек. Мындай өлчөгөндө мен азыр буга чейин можомол 100 метр десем жок. Бияктан кыйла эле чыгат экен. 250-300 метрдей экен. Эгерде ток тартып келем десе, ошол жерден тартып келсе болот. Бирок ал маанилүү эмес. Биякта токтун кереги да жок. Эми ушундай адамдар дагы бар да, токтон алыспы алыс эмесми деген. Достор, азыр мына кайракы семишкени карасаңыздар, кандай кайрак. Бул суу, мына чөп басып жатканды карасаңыздар. Бул суу жок, мына арык жок. Семишкени карагыла. Кандай чоң. Мен колумда бар, колумда ала албайм. Ушул жерде бүт ушундай. Мынакей. Өсөт. 21 гектар жер сатылат туугандар. Азыр адамдар көргөнү келди. Аларга дагы көрсөтүп атам. Алар балким алып калат, балким албайт. Ушул жол менен ылдый чүсө бир 200 эмес, 1 километрдей жол жүрсө, жол борсаканын жери бар. Ылдыйраак түшсө. Анан менин жерим бар, сразу кошуна жерим. Жол борсаканын 50 гектар жери бар. Кийин 47 гектар меники бар. Кийин 5-6 жерден кийин дагы бир 25 гектар жол борсаканын жери бар. Буга чейин мына жол менен нары кетсек, бир 12 километрдей бассак, Мунарайым менен Якутиядан туруп алган Мунарайым менен Алтынбек алган. Алардын жерлери кош турат. Мен жерим жол борсаканыкы менен кош турган болсо, ошол жер ошол жакта кош турат. Ал жакта буудай, арпа тигилген. Ошо туугандар, быйылча ал жерлер эч нерсе тигилген эмес, себеп ээси алмашкан. Ошондо биздин кыргыз туугандар алып койгон. Эмики жылга пияз тигебиз деген ою бар Алтынбектин. Ошондо чынок же пияз экөөдөн бири. Туугандар, эгерде мына ушул жердин ээси чыгып калса, ал дагы ошентип Алтынбек менен маектешип, чогуу Кутман деген бияка көчүп келген, Балчелек менен алектенген Кутман байке менен дагы маектешип, чогуу бирге ошол бир ал жактан чеснок, бул жактан чеснок тиксе болот. Анан жол борсаканы да кошуп алсаңар болот. Жол борсаканын жери дагы кичинекей эмес, 75 гектар жери бар. Ал дагы эч каршы болбойт жерин ишке салганга. Быйылынча алынган, эч ким эч нерсе жетишкен эмес. Быйыл келип разведка кылып кетишти. Буюрса, мына жер сатылып калса, ушул жерге кошуп 5-6 адам ортодо бир техника кылып, ортодо бир чоң бир ишти баштап коюшса болот. Ушул 21 гектар жердин баасы 450 миң кеми бар. Буга чейин соода болгон. Бирок бир эже алам деп, тууганын алып берем деп ала албай калды. Тууганы жок, мен чоң жерлерди иштете албайм деп эме болуп калды. Албай турган болду туугандар. Ошондо достор, эгерде суу чыгарам десеңиздер, бияктан суу чыгарыш үчүн бияктын жерин казып алыш керек. Жерди мына жерде, бийик жерде турсак, орто суудун
25-тен баштап 45 метрге чейин суу чыгат деп бияктагы туугандар айтышты. Аны сордуруп аласыздар эме менен, суу тартатырган бензин менен иштеген, дизель менен иштегендерди. Эми эгерде ал ошол талап кылса, мына мисалы семичке, буудай, арпа талап кылбайт, өзү өсүп чыга берет, эч кандай суу керек эмес туугандар. Ошондуктан 450 миңге сатып атат. Кеми бар, чалгыла, мына жерди алдырбагыла, бул жер өтө жакшы, алып койгула. Кимге керек болсо 21 гектар жер, ошондо менчикке бул жерди орус жараны бар туугандарыңызга алып берсеңиздер болот. Себеп орус жараны бар адамдар момундай гектар жерлерди ала алат. Үйдү ала берет кыргыз жараны барлар. Могу жерден үй алса болот, нар жактан үй алса болот, айырмасы жок. Бирок жерди, момундай чоң чарбачылык жерлерди, гектар чоң жерлерди сөзсүз аны ижарага эле бере алат, ижарага. Ошондуктан ижарага бул жердин азыр менчик статусу бар да, менчик туруктугу бар. Ушул менчиктин кайра менчикке өткүзүш үчүн жаран, орус жараны болсо, албетте ар бир кыргыз үй бүлөнүн туугандарында бир мыкты жигит бар же эжеке бар, анын орус жарандыгы бар адамдар албетте чыгат. Ошол адамга сүйлөшүп алып койсоңуздар болот, уткузбайсыздар. Жер анча мынча эле чыгат, үйлөр чыга берет, жер анча мынча эле чыгат. Менчик жерлер өтө аз. Бүт ижара жерлер, ал ижара жерлерди алсаңыздар дагы аны өткүзүш өтө кыйын. Аны процедуралары чоң, өтө көп акча кетет процедураны. Ал баягындай аукцион өткүзүп, кадимкидей көп нерселерди кыласыздар. Ижарадан эмеге өткүзүшкө, менчикке. Булар менчиктештирилген, эмелери, чек аралары такталган, кагаз түрүндө бүт кагаздары бар. Аны негизи 1 айдын ичинде алды сатты келишим түзүп, сиздин менчигиңизге өткүзсө болот. Эч кандай тоскоолдугу жок. Бирок 1 ай чоюлат. Үйдүн мөөнөтү 4 күндөн 10 күнгө чейин болсо, жердин мөөнөтү менчик болсо, менчикти өткүзүш үчүн, менчикке өткүзүш үчүн 21 күндөн 30 күн убакыт талап кылат. Ошондуктан бул жерди колдон чыгарбагыла, алгыла, иштеткиле туугандар. Мына жерлерди бизде албетте 400 миңге эмес, кандайдыр бир 4 миллионго да бербей коюшу мүмкүн. Себеп бунун турган жери айылга жакында, тетиги айыл да, айыл. Мындай айтканда 250-300 метрдей мындай диагональ менен карасак ушундай чыгат. Тетиги столба турат да, анан столба турат. Ошол жактан эме алып келсе болот. Керек болсо, жок болсо азыр бүт помпалар бар, бензин менен иштейт. Чеснок тегем десеңиздер, суу чыгарып, бияка албетте суу керек болот чеснокко. Көп эмес, эми керек болот. Туугандар, чалгыла, эгерде жер керек болсо сүйлөшөбүз.